Бөлүм. Сирия падышасынын аскер башчысы Нааман өз мырзасынын кадырлуу жана мыкты деп эсептелген адам эле. Себеби сириялыктарга жеңишти Теңир ошол аркылуу берген. Ал киши мыкты жоокер болчу. Бирок пес оорулуу эле. Сириялыктар бир жолу жоокерлер менен барып, Исраил жеринен бир кичинекей кызды туткундап келишкен. Ал Наамандын аялына кызмат кылчу. Ал өзүнүн мырзайымына: эгерде мырзам Самариядагы пайгамбарга барып келсе, анда ал аны пес оорусунан айыктырат эле деди. Ошондо Нааман өз мырзасына барып, жанагы Исраил жеринен келген кыз ушундай деп айтып жатат деди. Сирия падышасы Нааманга: барып кел, мен Исраил падышасына кат жиберем деди. Ал жанына 10 талант күмүш, 6000 шекел алтын жана 10 сыйра кийим алып жөнөп кетти. Ал Исраил падышасына катты алып келди. Ал катта мындай деп жазылган эле: мен ушул кат менен бирге кызматчым Нааманды сага жиберип жатам. Сен аны пес оорусунан айыктыр. Исраил падышасы катты окуганда өз кийимин айырып, пес оорусунан айыктыр деп мага жибергидей, өлтүргүдөй же тирилткидей мен эмне, Кудаймынбы? Мына көрдүңөрбү? Ал мени менен касташуу үчүн шылтоо издеп жатат деди. Кудайдын кишиси Элиша Исраил падышасынын өз кийимин айрыганын угуп, падышага: сен эмне үчүн өз кийимиңди айрыдың? Ал мага келсин, Исраилда пайгамбар бар экенин билсин деп айттырып жиберди. Ошондо ал өзүнүн аттары жана майдан арабалары менен келип, Элишанын үйүнүн алдына токтоду. Элиша ага кызматчысынан: барып Ярданга 7 жолу жуунгун, ошондо сенин денең айыгып таза болосуң деп айттырып жиберди. Наамандын ачуусу келип, ал мага өзү келип, өз Кудай Теңиринин ысымын чакырып, колун ооруган жериме коюп, пес оорусунан айыктырат деп ойлогом. Дамасктын Абана жана Парпар дарыялары Исраилдын сууларынан артык эмеспи? Эмне мен ошолорго түшүп жуунсам тазаланбаймынбы деди. Ошентип, ал бурулду да ачууланган бойдон жөнөп кетти. Ошондо анын кулдары жанына келип: атабыз, эгер пайгамбар сага бир чоң ишти айтса, сен аны кылмаксың да. Эми анын жөн гана жуунгун, ошондо таза болосуң деген сөзүн аткарбай коесуңбу дешти. Ал барып, Кудайдын кишисинин сөзү боюнча Ярданга 7 жолу чөмүлдү. Ошондо анын денеси айыгып, жаш баланын денесиндей таптаза болуп калды. Ал өзүнүн коштоп жүргөн кишилери менен Кудайдын кишисине кайтып келип, анын алдына туруп: Исраилдан башка жерде Кудай жок экенин мен эми билдим. Ошондуктан кулуңдун белегин кабыл ал деди. Элиша: мен алдыңда турган Теңир тирүү, белегиңди албайм деди. Тигил ал деп суранды, бирок ал макул болбой койду. Ошондо Нааман мындай деди: анда кулуңа 2 качыр көтөрө алгыдай топурак берилсин. Анткени кулуң ушул күндөн тартып Теңирден бөлөк кудайларга бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана башка курмандыктарды чалбайт. Бирок Теңир кулуңа мындай учурда кечирим кылсын. Менин төрөм Римон үйүнө табынганы барганда менин колума таянат. Ошондо мен Римон үйүндө табынам. Ушундай учурда Римон үйүндө табынганым үчүн Теңир кулуңду кечирсин. Ошондо ал ага: тынчтык менен бара бер деди. Ал андан бир аз узап кеткенден кийин Кудайдын кишиси Элишанын кызматчысы Гехази ичинен мындай деп ойлоду: мырзам сириялык Нааман алып келген белектерди албай койду. Теңир тирүү, анын артынан чуркап барайын да андан бир нерсе алайын. Ошентип, Гехази Наамандын артынан кетти. Нааман артынан чуркап келе жаткан кишини көрүп, майдан арабасынан түшүп, аны утурлап чыгып: баары жайындабы деп сурады. Ал: баары жайында, бирок мырзам мени сага мындай деп жөнөттү: мага азыр Эпрайым тоосунан пайгамбар уулдарынан 2 жаш жигит келди. Аларга 1 талант күмүш жана 2 сыйра кийим бер деди. Ошондо Нааман: ал 2 талант ал деди. Аны көндүрүп 2 талант күмүштү, 2 сыйра кийимди 2 капка салып, өзүнүн 2 кызматчысына берди. Алар көтөрүп алып тигинин алдына түшүштү. Гехази дөбөгө жеткенде буюмдарды кулдардын колунан алып, үйүнө катып койду. Аларды кое берди, алар кетишти. Гехази келип өз мырзасына көрүнгөндө Элиша ага: Гехази, кайда барып келдиң деди. Ал: сенин кулуң эч жакка барган жок деп жооп берди. Элиша ага: эмне,
жанагы киши майдан арабасынан түшүп сени утурлап чыкканда жүрөгүм сенин жаныңда эмес беле? Азыр күмүш, кийим, зайтун бак, жүзүм зар, майда жана бодомал, күң жана кул ала турган убакпы? Наамандын пес оорусу сенден жана сенин тукумуңдан түбөлүккө кетпесин деди. Ошондо Гейхази пес оорусуна чалдыгып, Элишаныкынан каардай аппак болуп чыкты.